Адам баласы гигиенаны сактабаган учурда ар кандай дарттарга кабылат. Алардан бири эхинококкоз. Бул дарт адам өмүрүнө коркунуч келтирип, жугуштуу оорулардын катарына кирет. Тактап айтканда, эхинококкоз 2-6 мм чоңдуктагы кичинекей тасма курттарды жараткан метеорит оорусу. Бул азыр эхинококкоз деген оору азыркы ушул мезгилдеги эң бир таркаган оорулардын бири болуп калды. Себеби дегенде азыр бул социалдык оору деп айта албайбыз, бирок азыркы биздин санитардык гигиеналардын сактабагандыктан ушул оору көбөйүп кетти. Илгери биз мындан бир 20-30 жыл мурун эхинококкоз деген өтө чейрек кезигүүчү да. Бул метеокурттарды алып жүрүүчүлөр болуп, иттер, карышкыр, чөөлөр, түлкүлөр жана мал жандыктары болуп саналат. Эми бул жигит мына сонун болуп калды. Действительно, мындай карасак мына ичинде, тиягында болду да бардыгы. Мындай айтканда бул жак бооруда, бул жакта тазында бардыгы ошол. 21 жаштагы Манаста ойдо түштө жок эхинококкоз оорусу менен жабыркап калган. Бирок ал өзү да бул илдетти кайдан жуктуруп алганын билбейт. Баса да албай калган элем деген каарманыбыз бир жума мурда метеордун операция жолу менен алдырган. Бул жагы ошол бел оорунун аркасынан келдим да. Томография кылып, казасынан келип томографияга түштүм, бир-эки бел сагандарга бардым. Барып болбой кийин белден эмес экен ал, анан метте врачтар жакшы табыштык, эхинококк деген курт бар экен. Чоңоюп кеткен, көбөйүп кеткен дешти. 2,5 килодон ашыгыраак алышыптыр. Эхинококк оорусун жуктуруп алгандан кийин эле байкоо кыйын. Ал адамды алгач эч кандай оорук сунтпай чоңоюп калганда гана өз таасирин тийгизе баштайт. Андай болгон учурда да бейтап медицина мекемелерине башка оору менен кайрылып калган мезгилде эле байкалып калат. Ушул эхинококк менен боорун менен ооруп калганда бизге келишет да. Кичинекей биринчи башталышында эч убакта ал билинбейт. Ошол себептен элдер жүрө берет. Эмне себептен мен УЗИ дегеним да. Биринчи боорганда эч беспокоить этпейт, аны ыжалат кылбайт да. Ошол себептен ал эч кимге жака кайрылбайт. Случайно гана бир профосмотрларда гана чыгып калат. Ошол эхинококк киста дегенде болот, ыйлакча. Чоңоюп кеткенде гана оорулуу бейтап анан келет. Ошол себептен көпчүлүк маалда биз как хирург болгондон хирургтарга ошондой бизде уже чоң кисталар болуп кеткенде 10, 15, 20 сантиметр болуп кеткенде ана келет да. Себеби чоңоюп калат, салаңдап калат. Жогоруда айтып өткөн жаныбарлардын ичинен иттин ичегисинде алар 1000ге жетет жана алар 9-12 айга чейин жашай алышат. Бул метеокурттар 1-1,5 сантиметрге чейин болот. Жаныбарлардын денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча, буюмдарды жана башкаларды булгайт. Тагыраак айтканда, тегеректеги коро жай, чөп, балдар ойногон жерлер булганат. Белгилей кетчү жагда иттин заң аркылуу тараган жумурткалардын көбү иттердин жүнүндө жашайт. Жумурткалар сырткы чөйрөнүн температурасына чыдамдуу келгендиктен айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталып, адам баласына жана малга оору пайда кылуу коркунучун туудурат. Ушундан улам көбүнчө жаш балдар ит менен ойногондон кийин колдорун жуубай тамактанып, оору жугузуп алышат. Андыктан балдарды жаныбарлар менен ойногон учурда сөзсүз түрдө колун самындап жуудуруп тамакка отургузуңуз. Айчурок Каныбек кызы, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру программасы.